Рахмат, бұл жерде талаптары шықпаған адамдардың барын әрқайсыдан суырып шығып китептерден шығарып ушундай жакшынакай иштерди уюштуруп атат. Ушул долбоорубуздун бели бекен болуп жакшынакай алга жылып ар бир мектепте уюштуралы. Биздин ушул ырларыбызды окуп окуучулар Баштап эндисине сиз ушака башчылык кыласыз, ал жактан келдиңиз. Бул агайлардан аябай таланттуу, ырдаса ырлагын сонун. Анан азыр мүмкүнчүлүк жок да, булардын баары ырдашат. Аябай өзгөчө ошол жерлерди айтып коеюн. Эмгиде келип башка жака барганда ырдап берсин. Бүгүнкү убакыттын тагдырына байланыштуу ушундай эле аз Üzülümlerimizdir. Sizlerin ırlarınızlar arışı kenen bolsun. 100 yıl, 200 yıl kılımдар boyu yaşatın деген тектен. Çoğalpak bu dolboordu salmaltı bürütü daha kaçpabay болуш керек. Эжекенен жақындан daha отырып, меморандум түзүп, иш планга киргизип, мен ойлойм дагы терең иш алып барып кетебиз. Жылдыжеке мен азыр отуруп сиз менен жолугушуш керек экен. Себеби биз бүгүнкү күнү экология жаатында ырдаш керек болуп, бала басадан башкачы. Анткени өсүмдүктү өстүрүүнү, помидорду өстүрүүнү ыр түрүндө бериш керек болот. Өсүмдүктөрдү, бактырактарды өстүрүүнү ыр түрүндө берип, балдарга башталыкка тамактап жаттатып үйрөтүү керек болот да. Биз агартуу министрлиги республикалык экология жана туризм боюнча балдар кадрлык жагайындар, жаш досторубуз чоңойтуп бүгүнкү салмак чындыгында адам конун болду. Мен муну эмнени баштап белгилеп айткым келип турат. Бүгүнкү күнү экономикалык кризистен дагы өтө маанилүү жан дүйнө кризиси аябай өкүнчүлүү. Өзгөчө мигранттын балдары жана башка көйгөйлөр. Мына ушул учурда балдар адабиятынын өнүгүүсүнө, ошол биздин адабий аймактагыбыз кушоктордун дагы да өнүгүүсүнө тереңден жакындан жардам берип жүргөн ушул бактылуу эжекеге Макмалов Касип фондуна чоң рахмат. Анан ушул эже агай сиздерге рахмат. Себеби дегенде бүгүнкү күнү сиздердин ырларыңызды бүгүн окуш керек болуп атат. Кийин мезгил өтүп кеткенден кийин 20, 30, 50 дегенде ата 100 жылдан кийин окуштун кажети жок. Анда заман уун башка болот. Бүгүн сиздердин ырларыңыздар бүгүнкү замандын агымына туура келгендиктен ушу балдар адабиятына салым кошуп, ушул келип жатканындага мен кушоктор ачып, тагыраагы бизде азыр 1,5 бала бекер окуйт. Мына ошолор ичинде биздин окуучуларыбыз бар болуңуздар, эмгек үзүлбөсү азаматсыздар. Ийгилик. Чоң рахмат силерге дагы жолу. Мен ойлойм бул салмак токтобойт. Сиздер менен иш планды бекитип, алдыда бир нече мектептер тандап алып, анан муну жыйынтыгында бир жакшы бир гала концерт кылып, жыйынтыктоонун план бекитип алсак, мен ойлойм ишибиз дагы да алга кетет. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Жана окуучулар, мен өзгөчө окуучулар менен сыйлыктанып отурам. Бүгүн биздин ушул долбоорубуздун 2-чи айланмасы өтүп жатат. Силерге атайын арнап окуучулар менен жолугушабыз деп ырларын арнап, өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү алтындай убактыларын бөлүп, мына эжелериңер, агайларыңар баары келип атат окуучулар. Биз силерди келечектин үлгөн жылдыздарысыңар, силердин дагы сонун чыгармачылыктарды, ийгиликтерди, бактылуу күндөрүңөрдү көрөбүз деп ойлойбуз. Биз ар дайым силерди жакшы көрөбүз. Москва креатив чыгармачылыгынын 5 атыны ырларын окудуңар, андан башка дагы эмгиде дагы кайсы мектепте болсо дагы даярбыз деп акындарыбыз дагы алыстан ат арытып, жол карытып келе жатат. Бүгүнкү күнү бизде
кош байрам болуп атат. Биздин жакында чыгарган саясий кургайлык эрбүү аттуу китебизде андан мурун чыгарган жайындагы купуя сырлар китебиздин бетачары болуп атат. Бетачарга өмүр күнү тобунун сүйүктүү апалары келип китебиңердин лентасын кесип берели деген ой менен келишти. Келип эжеке келип койсоңуз. Анда эмесе алдыңыздарда Бактыгүл Курманалиева. Сіздер менен кызматташканга даярбыз. Ийгилик каалайм эжекелер агайлар. Караштуу ушул 84 мектебинде иштеген Эсен Зарипбеков агайыбыздын ырларын окуп жаткандыктарына мен абдан толкунданып отурам. Болгондо дагы өзүбүздүн агай жөнүндө айтып кетсек, агайды дагы айтып кетпесек болбойт го ушундай чоң иш-чарада. Агай бир эле мугалим эмес, мына өзүңүздөр көргөндөй акын дагы. Мыкты мугалим, мыкты акын, дагы айтып кетсек, мыкты ырчы, комуз чертет агайыбыз. Мына туубаса мугалим деген мына ушундай болуш керек деп айткым келип атат. Биздин агайыбыздын ишине ийгилик каалайбыз агай. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ар дайым ушул чоң ишеничтебиз. Ал эми мен айткым келет, ушул долбоорду уюштурган Бактыгүл эжекеге, Бийик Ырысболов агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин Лен районунун билим берүү башкармалыгына караштуу номер 84 мектепти тандап алып, ушул окуучуларыбызга ушундай жакшынакай сынак өткөрүп жаткан ошол сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Жаратканым өзү колдоп, ишиңер ийгиликтүү, изиңер сүйгүлүктүү, пайгамбар башыңарда кызматыңарда боло берсин деп айткым келет. Анан дагы баса белгилеп айткым келип жатат. Бул жерде биздин окуучуларыбыз өзүбүздүн бүгүнкү 5 акындан 5 делегаттуу долбоордук иш-чаранын катышуучулары. Биз абдан кубанычта болуп жатабыз. Себеп дегенде бул мындай өзгөчө күн экен. Өзгөчө күн дегенибиз бул биздин окуучуларыбыз ошо акындардын ырларына сүңгүп кирип, бүгүн биринен бири өтүшүп, мыкты деңгээлде чыгармаларды айтып берип жаткандыктары кубандырбай койбойт. Бул албетте биздин кыргыз тилибиздин өнүгүшү.